Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен. Илгери бир жаталак деген жалкоо адам жашаган экен. Аны бир ишке жумшаса эле, Кудайдын күнү кумдан көп, эртең бүтүрөм. деп салкын жерге жатып алып, уйку соонун ортосунда күнүн өткөрөт. Ошондой күндөрдүн биринде эмне кыларын билбей, кумурсканын бирин сөмүйү менен тосуп, Эй, кумурска, эмнеге башың чоң? дейт. Башымда акыл бар. Дейт кумурска жалкоонун жол тоскон сөмүйүн ашып баратып. Эмнеге бийлиничке? Дейт кайра. Көп иштейм, аз жейм. Дейт экен сөмүйүн айланып баратып. Буттарың неге тартагай? Тынбай иштеп, эмгек кылам. Күн менен жарышам, өмүр менен жарышам. Жалкоо таң калат. Бул кумурскалар акыл менен идиректи, кубат менен чыдамды кайдан алат? Күн менен жарышып жашоонун кайсы сырларын издейт экен, сурайынчы? Дейт да көрүнгөн чөптүн түбүн антарып, кумурсканы издейт. Кумурскабай, сени издей берип аябай чарчадым. Жанагы өзүң айткан акыл идиректи, кубат менен чыдамды каяктан аласың? Анын сенин жаныңда отуруп түшүндүрө албайм. Чындап билгиң келсе, мени менен кошо жүр. Дейт кумурска. Жалкоо макул болуп, 9 айлык наристеди 4 аяктарын жөрмөлөп ээрчип жөнөйт. Кумурска алдын жолуккан ар бир чөптү токтоп, Биз мына бул чөптү кубат чөп дейбиз. Ал жаз алды менен эң эрте чыгат, 15 күндө эле бышат. Кышы менен чээгинде жатып алсыраган курт кумурска анын уругун жесе кубат алат. Ал эми бул чөптү жыпары чөп дейбиз. Бул болсо сүт чеп. Анын уругу жумшак жана даамдуу келип, жумурткадан жаңы чыккан чимилелерге жагымдуу тамак. Бул калдайган чоң жалбыракты соргок дейбиз. Себеби сууга тойбойт. Жамгырдын суусун калдайган жалбырактары менен тосуп алып, өз тамырына куя берет. Өзү өскөн жерге башка чөптөрдү өстүрбөйт. Мунун сөңгөгүндө дайым суу көп болгондуктан, кургакчыл айларда биз суусунубузду ушул соргоктон кандырабыз. Эми мына булар жөнүндө айтсам, бул тамак чөп, мунусу кышкы чөп, тиги мээр чөп, деп ар бир чөптүн өзүнө жараша мүнөзүн, дарылык касиеттерин айтып отурат. Андан кийин жалкоонун башына да акыл идирет пайда болуп, дардайган курсагы тартылып, белине чыдам менен кубат орнойт. Солдоюп жатчу буттары күн дем алмайынча өзү да дем албай, үрөн эгип, бак тигип, эмгекчил достуна үйрөнгөн дары чөптөрдү жыйнап, сыркоо адамдарды айыктырып, эл урматтаган кадыр